Саламатсыңар балдар. Анда эмесе биз бүгүн синонимдер, антонимдер, амонимдер боюнча алган билимдерди бышыктап, мурунку өтүлгөн сабактарыбызды эске алабыз. Анда мен силер менен Ош шаарындагы номер 17 мектеп гимназиянын кыргыз тили жана адабияты мугалими Жолдошева Рада Эжекеңер болмокчумун. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты антонимдер, амонимдер, синонимдер жөнүндөгү алган билимдериңерди эске саласыңар. Маанилерин түшүнүп, туура аныктоо менен өз алдынча берилген тапшырмаларды аткарууга көнүгөсүңөр, сабаттуу жазуу көндүмүнө үйрөнө аласыңар. Алган билимдериңерди турмушта туура пайдаланып, кыргыз тилинин лексикасын баалай билген, эне тилин кадырлаган жаштардан болуп өсүүгө багытталасыңар. Балдар, сөз жарышына чыгып, алган билимдерибизди эске салып алалы. Антоним, синоним, амоним сөздөрдү өз-өзүнчө бөлүп жазабыз. Анда берилген тапшырмаларды карайбыз. Чачылган сөздөр менен таанышып чыккан соң, эсиңерге салгыла, кандай айырмачылыктар бар экендигин ойлонуп көргүлө. Анда жазууга киришебиз. Обон, аваз. Мен окуп жаткан мезгилде эле силер антоним, синоним, амонимдерди эске алып, өз-өзүнчө бөлүп жазууга аракеттенгиле. Обон, аваз. Жеңил, оор. Жаз, жаз. Күн, түн. Сыр, сыр. Үй, үй. Алдуу, алсыз. Абышка, карыя. Март, берешен. Улуу, кичүү. Ой, санаа. Кылым, доор. Аалам, дүйнө. Сезүү, туюу. Кең, тар. Орой, корс. Жак, жак. Март, март. Курак, жаш. Узун, кыска. Казык, мамы. Асыл, кымбат. Кыш, кыш. Май, май. Анда өзүбүздүн топтоштурган сөздөрүбүздү текшерип көрөлү. Синонимдер: обон, аваз. Абышка, карыя. Март, берешен. Ой, санаа. Аалам, дүйнө. Курак, жаш. Казык, мамы. Асыл, кымбат. Антонимдер: жеңил, оор. Күн, түн. Алдуу, алсыз. Улуу, кичүү. Кең, тар. Узун, кыска. Амонимдер: жаз, жаз. Үй, үй. Кыш, кыш. Май, май. Сыр, сыр. Көңүл бөлүүчү нерсе амонимдердин эки маанисин, жаз деген сөз мисалы кандай мааниде колдонулду биринчи жаз, экинчи жаз деген сөз кандай мааниде колдонулат. Өз алдынча мисалдар менен далилдеп көрсөңөр болот. Анда демек балдар, жогорудагы тапшырмаларды аткаруу менен синонимдерге кандай белгилер таандык экендигин аныктап алсак болот. Демек, айтылышы ар башка, бирок мааниси бирдей сөздөр. Синоним сөздөр бирдей сөз түркүмүнө тиешелүү болот. Бирдей сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Ал эми антонимдер карама каршы мааниде айтылган сөздөр ар башка уңгулуу жана бирдей уңгулуу антонимдер болуп экиге бөлүнөт. Амонимдер тыбыштык түзүлүшү окшош, бирок маанилери ар башка сөздөр. Айрым амонимдер бирдей сөз түркүмүнө, айрымдары ар башка сөз түркүмдөрүнө тиешелүү болот. Бышыктоо үчүн силерге тапшырма. Анда төмөндөгү көнүгүүлөрдү аткарабыз. Амонимдерди катыштырып сүйлөм түзүү. Ат, зат атооч, унак катары пайдалануучу, минилүүчү жылкы. Экинчи, ат деген сөздүн колдонулушу бул этиш, кандайдыр бир куралдан ок чыгаруу дегенди билдирет. Тун, зат атооч, эң алгачкы түрү,
Birinci tuңгуч деген мааниде. Ал эми тун деген сөздүн экинчи мааниси бул этиш сөз суюктуктун, суунун жана башкалардын ичиндеги ар кандай заттардын түбүнө чөгүп, тунук түскө айланышы. Анда балдар антонимдерин тапкыла. Кургак, сараң, жалган, байла, жармач, адал, жалган, берешен, ыйла, иреге, кыйшык, чоочун, сылык, дөбө, үз. Барыңар бул антонимдерди дептериңерге адегенде жазып алгыла. Андан кийин антонимдердин маанилерин туш келтиргиле. Тапкыла деп айтсам болот, Кургак, мисалы, суу. Экөө антоним. Кийинки сөздөрдүн дагы антонимдерин туура табууга аракеттенип көргүлө. Андан кийинки тапшырмабыз синонимдер менен иштеп көрөлү. Төмөнкү синонимдерге кандай мүчөлөрдүн уланганын аныктагыла. Тынчтык, тынчылык, капарсыз, бейкапар, калпычы, жалганчы, адепсиз, бейадеп, жаштык, жашчылык. Бул тапшырмаларды дагы өз алдыбызча аткарып, мага жибересиңер. Синонимдик түгөйлөрүн табабыз. Чырай, муң, нөшөр, асман, тез, сүйлө. Буларды дагы дептериңерге жазасыңар. Андан кийин синонимдердин түгөйлөрүн табабыз. Жогоруда силер антонимдердин түгөйлөрүн тапкан болсоңор, мында синонимдердин түгөйлөрүн таап алабыз. Жыйынтыктоо үчүн силерге төмөндөгүдөй суроолорду берем. Лексика эмне жөнүндөгү илим. Эсибизге салабыз. Синоним, антоним, амоним деген сөздөр кайсы тилден алынган? Бул сөздөрдү өздөштүрүүнүн кандай мааниси бар? Синоним, антоним, амоним сөздөр бири-биринин айырмасы эмнеде? Үй тапшырма антоним, синоним, амонимдерди катыштырып сүйлөм түзүп, жана ал сөздөргө лексикалык талдоо жүргүзүү. Силер берилген тапшырмаларды бышыктоодо, жыйынтыктоодо берилген тапшырмаларды өз алдыңарча аткарып жөнөтөсүңөр. Алардын силердин аткарган тапшырмаларыңар боюнча баа аласыңар. Бүгүнкү сабакка катышып бергендиңер үчүн, көңүл бөлгөндүңөр үчүн чоң рахмат.